Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Комитет 3 окуудан кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи Министрлер кабинетинин төрагасы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүк сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Базарбаев Кудайберген Базарбаев Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору. Сөз баяндамачыга берилет. Кудайберген Базарбаев сөз сизде. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра аттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык түзүлүшү тууралуу жана Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасындагы географиялык объекттерди аттоо, алардын аталышын өзгөртүү, географиялык аталыштарды эсепке алуу жана каттоодон өткөрүү тартиби жөнүндө жобосуна ылайык даярдалган. Татап айтканда, тиешелүү айылдардын жашоочулардын жалпы жыйындарынын чечимдеринин, ал чечимдеринин колдоо боюнча Жалал-Абад шаардык кеңештин жана Кыргыз Республикасынын президентин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктук өкүлүнүн чечимдеринин жана сунуштарынын негизинде сунушталган мыйзам долбоор иштелип чыккан. Аны менен бирге эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин алдындагы ведомстволор аралык комиссиянын отурумунда каралып, колдоого алынган. Мыйзам долбоору улуттук идеологияны чындоого, элдик баатыр, кыргыз элин ар кандай чабуулардан сактаган Айкөл Манас атын Жалал-Абад шаарына ыйгарууга багытталган. Манас элдин биримдиги, эркиндикке умтулуусу жана мамлекеттүүлүгүнүн улуу символу. Шаарга Манастын атын ыйгаруу улуттук иденттүүлүктү чындап, тарыхта урматтоонун жана келечек муундарга ишеним кылтыруунун чоң кадамы. Манас мекенчиликти арттырып, кыргыздын даңкын дүйнөгө даңазалайт. Шаардын аталышын өзгөртүүгө шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болду. Кайрылууда шаардагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик тарыхый улуттук баалуулуктарды эске алуу менен жашоочулардын шаардык кеңештин депутаттарынын чечимдерин жана сунуштарын колдоо максатында мыйзам долбоорунун кечиктирилгис катары карап, 3 окууда колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Бүттүңүзбү баяндап? Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроо бар экен. Талиба Камил Абдыразаковнага берилет. Мен Кудайберген Базарбаевичке суроом да жок, сунуштарым бар, колдоом бар. Мен жана разныйда да сүйлөдүм эле. Ошол тарых кургуюндагы Манастын тагдыры боюнча, эпостун тагдыры боюнча ошол окумуштуулардын пикирлери жөнүндө айткым келип турат. Бул тарых кургуюндагы тагдыр Манас жөнүндө биз канчалык жөнүндө биз Манасты көркөм эпос, анда тарых издер басымдуулук кылары тууралуу биз Манас таануучулардын, изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таяна кетишибиз керек да дайыма. Берништамдын эпостун жаралуу булактарын изилдеп жатып айтканы бар. Манас бул сюжеттик өзөгүндө тарыхый окуялар үстөмдүк кылган эпос деп. Андан ары окумуштуу мынтип айтат. 8-9 кылымдарда, Алтайда, Жети сууда төргүчтөр, карулуктар менен коңшу жашаганы ошол кездеги археологиялык казылмалардан, лингвистикалык жактан уңгу тилинен жана оймолордон байкоого болот. Мындай ойлор Кытай булактарында дагы Тан династиясынын тарыхындагы Хакас мамлекети жөнүндө сөз болгон жерде да батыш тарабынан кыргыздар карулуктар менен чектеш жашаганын эскертилерин жана бул ойлорго кезинде Фридрих Хирт жана Бартольд дагы өз ойлорун билдирген. Мындайча айтканда бул тарыхый издер
Манас эпосунда не деген издер менен камтылаарын изилдеп кетишкен. Бул эми илимий тактыктар. Ошол эле кезде биздин ата бабаларыбыздын улуу каганат кургандыгын, Манас атабыздын улуу каганат кургандыгын, анда жашаган элдердин тарыхын камтыган диапазону кенен экендигин дагы окумуштуулар баса белгилейт. Кыргызстандын 7 облусундагы жер суу аттарынын бири бир далайы Манаста аталып да кетет. Тарыхый жагынан деле Манас атабыздын издери калганын тануу мүмкүн эмес деген ойду айткым келип атат мен. Эми Жалал Абад облусунун эли дагы ушул аталышты сыймыктануу менен андан сырткары бул чоң жоопкерчилик экендигин билген, сезген эл. Мен ушул Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында көп жашаган тургун катары дагы Жалал Абад элине таажим кылып ушул маалыматтарды айткым келди. Андан сырткары мына бүгүнкү күнү бизде ошол быйылкы эле статистика боюнча ошол 185 миңден ашуун эл жашайт шаарда. 22-жылы болсо 127 миң деп катталган. Мына ушул 3 жылдын аралыгында канча эл өстү. Ошон үчүн бул экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы, маданияты, билим берүү жагынан, окуу жайлары жагынан дагы биз мыкты жаштардын шаары болуп, мыкты өздөштүрүлүп, келечеги кең шаар. Бүгүн биз мына ошол Манас деген наамды ыйгаруу жагын ыйгарып аткан учурда мен ошол маселелердин көйгөйүндө сүйлөгүм келди. Жалал Абад шаары ушул айыл чарба продукциясын жооп берип коесузбу? Суроо эмес да бул, каалоо. Рахмат. Рахмат. Анда суроо берүү үчүн кийинки сөз Темирбаева Миргүл Омуржакымовага берилет. Рахмат, Нурбек Омурбекович. Кудайберген Базарбаевич, мыйзам долбоорун албетте колдойм. Менде суроо эмес, менде дагы сунуш, каалоо тилектер бар. Мына өзүңүз билгендей, кече жакында баарыбыз эле Жалал Абад облусунда болуп келдик, Жалал Абад шаарында болдук. Болуп көрбөгөндөй ушунчалык жакшы жака жылыштар, өзгөрүүлөр бар. Эми бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарын Манас шаары деп атуудагы элдин сунушу болуп атыптыр, элдин демилгеси албетте колдоо керек. Ошого жараша эми Манас шаары болгондон кийин атына заты жарашкан шаар болсун. Бүгүнкү күндө бизде мына Манас шаары болсун, менин сунушум Манастын бир жакшынакай айкелин тургузуу керек да. Мына бизде Бишкек шаарында Манастын айкели бар. Бирок биз бардык жердеги Манастын айкелинде Манастын образын биз согушкер катары гана берип атабыз да, бардык жерде ат чапкан кылычы менен Манастын образын беребиз. Ошол биздин элдин элесинде кийинки муундун балдардын бардыгынын ошол аң сезиминде Манасты согушкер катары гана элестете алышат да. Ошондуктан мына менин сунушум Манас шаарында, жаңыдан аталган Манас шаарында Манастын хан образын берүү керек. Себеби Манас хан болгон, эл башкарган, айкөл ушул калыс Манастын образын бере турган бир жаңы ушул Манастын айкелин тургузуу керек да. Ат үстүндө эмес, ушул так үстүндө олтурган Манастын образын берүүнү мен ошол сунуш берет элем. Рахмат, Манастын мыйзам долбоорун колдойм. Рахмат. Кийинки сөз Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Омурбекович. Кудайберген Базарбаевич, коомдук талкуудан өттүбү? өттү. Кандай сунуштар келди элдерден? Жалал Абад шаарында 7 МТО бар. Ошоки ар бир МТО элди чогултуп, чогулушту өткөрүп, протоколдордун баардыгын бияка бизге берген. Ошондо Жалал Абад шаарынын тургундары Кудайберген Базарбаевич, бир эле Жалал Абад шаары эмес, бүт баягы 7 область болсо, 7 областтан ошол баардык элден баягы талкууга коюлуш керек да. Ошол талкууда Ысык көл обласы, Нарын обласы, Баткен обласы, Чүй обласы элдери кандай сунуштарды берди? Эми Жалал Абад обласы билебиз, алар бүгүнкү күнү күтүп атат, ошол Манас шаары болсо экен деген. Эми коомдук талкууга койгондо бир эле тиги Феликс Шаншанбаевичтин баягы оюн укпайбыз да. коомдук талкуулоодо өзүңөр көргөндөй ар кандай ойлор болгон. Бирок басымдуу көбүрөгү элибиз болсо ошол эки сунушту колдоп беришти. Баягы
мына биз айтып коелу, илгертен деп коелу, баягы өзүбүздүн кыргыздын жалпак тили менен. Жалал Абад шаары жаштардын шаары деп келгенбизде, мен каршы эмесмин бүгүнкү күнү Манас болгонуна. Эми баягы аталышы бүгүнкү күнү ошол Манас атабыздын атын айтып, ошол жерге шаарга берип аткандан кийин ошол Жалал Абад шаарында бүгүнкү күнү баягы Манас атабыздын Манас эпосу бар. Ошол жерде баягы Манас областынын жигиттери мындай экен, жетигиндей экен деген сөздөр болушу мүмкүн. Ошондо Манас атабызга сөз тийип калбайбы? Жок. Эми баягы коомдук талкууда кандай ой пикирлер болду? Коомдук дегенибиз элибиз, кыргыз мамлекетинде жашаган элдерибиз эмне деген сунуштарды айтты. Бүгүн айтпай атасыз, аларды азыр далилдеп, бул жерде могул адам мындай деп сунуш берди, тиги мындай деп сунуш берди деген суроону берсем, сиз ага так жооп берген жоксуз. Эми мен каршы эмесмин, колдоп берем. Ошол элдин дагы оюн, пикирин угуш керек да бүгүнкү күнү. Бир эле кишинин оюн угуп эртең тиги жогорку кеңешти Жалал Абадка көчүрүш керек деген ойлорду уга бербей, мындай элдин калыс сөзүн угуп, элдин пикирин уксак жакшы болот эле. Эми рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Кудайберген Базарбаевич, суроо мындай болуп атат да. Манас атындагы бизде Кыргызстанда канча айыл бар? Манас атындагы бүгүнкү күндө бизде Талас областында бир район бар. Андан кийин республика боюнча 10 чакты айылдар бар. 10 чактуу. Канча көчө бар? Мен аны осы тактап сизге кошумча дагы маалымат берейин. Айтып коесуз, Анда мындай, ошол айылдар аталышы өзгөрүлөбү? Мына шаар болот буюрса, мен дагы колдоп берем, мен каршы эмесмин. Себеби бул жерде жазылып турат, жалалбаттыктар, манастыктар деп болобуз деп өзүлөрү эле сунуштап чыгат деп атат да. Мейли. Жок, алардын аттары өзгөрбөйт. Ушундай эле калат да? Калат. Дагы акыркы суроо, билбейм кандай болот. Манас атабыздын күмбөзү эмне болот? Ошол жер Манас шаарында болобу? Жылдырабызбы? Эми бул мындай да, Манас атабыздын духу, анын болсо кармандыгы болсо кыргыз элине бүт баарына таандык. Ошон үчүн кайсы бир регионду, мисалы Мореки Манас деп айтышта бүгүнкү күндө болбойт. Жанакы сиз айткандай Манас Ордо катары ушундай эле кала берет. Кала берет. Всё, рахмат. Суроо жок. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Самый Кожо Мирланга берилет. Рахмат. Манас бул биздин кыргыз улутунун эң тамгасы десек болобу? Кыргыз улутунун, кыргыз баласынын эмес, кыргыз улутунун митиркеси десек болобу? Демек, биз бул Манас деген биздин өзөктүү эпосубуз, өзөктүү улутубуздун уңгусу десек жарашат. Сиз туура айтып атасыз, Кудайберген агай. Манас бул биздин руханий дөөлөтүбүз. Манас бул биздин улуу мурасыбыз. Манас бул биздин духубуз. Демек, шаарга аты берилгенден кийин мен Жалал-Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе, 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп атканын дагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Ушул сөздөр этиятталып, айтылып, ошол райондо, ошол шаарда мыйзам бузгандар, жанагындай жаман иштерди кылгандар дээрлик жокко эсе болуп, эл үлгү катары көрсөтүлүшү керек да. Манастын атына
сөз кетип калат. Бул нерсени айтып коюу керек деп ойлойм мен. Ошон үчүн Манасты биз кече жакында жанагы ичимдиктердеги аттары берилгенде, Манас Семетей Сейтек дегенде дагы аябай чоң талкууларды жаратканбыз. Манас ичимдикке коюлбаш керек деп. Бүгүнкү күндө мына шаарга кадырланып коюлуп атабы, демек шаардын тургундары, ошол эл, ошол журт Манастын аброюн дагы мындан нары таза сактауга милдеттүү деп ишенем мен. Ойлойм мен. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жооп бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн отурыңыз. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйымовага сөз берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Комитеттин сын пикирлери, сунуштары мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча жок. Ошон менен бирге комитет төмөнкү фракциялардын жана депутаттык топтордун бир эле мезгилде 3 окууда кароо жөнүндө чечимдери келип комитетке түштү. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы, элдик депутаттык топтун, Альянс парламенттик фракциясынын, Мекенчил депутаттык топтун, Ыйман Нуру парламенттик фракциясы, Ынтымак парламенттик фракциясы, Ишеним парламенттик фракциясынын чечимдери келип түштү. Аларды карап чыгып, добуш берүүнүн жыйынтыгы менен комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны бир эле мезгилде 3 окуудан кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат, Чолпон Алыйымов. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталды 86. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзамды экинчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталды 86. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Ушул эле мыйзамды үчүнчү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 80, каршы жок, баары 80, катталды 86. Мыйзам долбоору үчүнчү окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот.